Аллах Таала мынакей айтып атат: силердин өзүңөрдөн аял затын жаратып, анан бул жерде литескуну илейха. Мына ушул жерде та'лил деп, мына ошол нерсени себебин Аллах Таала бизге түшүндүрүп атат. Литескуну илейха. Сакан же болбосо араб тилинде сакина деп коет. Бул баягы тынчтык, көңүлдүн ток болушу, мына ошондой бир бейпилдик деген сезим силердин жүрөктөрүңөрдө мына ошондой сезим пайда болушу. Ар бир адам көчөдө жүрөт, коомдо жүрөт, эл менен аралашып жүрөт. Бирок ошол инсан өзүнүн жеке үйүнө барган кезде бул адам ошол үйүнөн, өзүнүн аялынан жакшылыкты, ошол үйүнөн тынчтыкты, ошондой бейпилдикти бул эркек киши үйүнөн табыш керек. Ошондуктан биздин шариятыбыз мына ошол климат үйдө болуш үчүн аялдын бейишке кирүүсүн эркектин ыраазылыгы менен мисалы байлап койду. Биз көптөгөн учурларда эркектер ушул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадистеринен эркектин ыраазылыгын алгандан кийин гана аял заты бейишке киришин, мына ошол нерселерди биз өтө баса белгилеп аял затыбызга айтып, ошол кезде аялдардын эркектердин үстүндөгү болгон укуктары көп учурда калып кетип атканын деле көрүп атабыз. Бирок баягы биздеги айтылган жакшы макал бар: эркекти эр кылган дагы, жок кылып жери кылган дагы бул аял. Ошондуктан мына ошол Кудайдан таквалуу, Кудайга ибадат кылган Аллах субханаху ва таала мына ошол жакшы аялдардын сүрөтүн, абалын Аллах Таала сүрөттөп Куранда: фассалихату канитатун хафизатун лил гайби бима хафизаллах деп мынакей ушул аятында Аллах айтып атат. Салих, жакшы аялдар, имандуу аялдар, канитат, Кудайга сыйынган, Кудайдан корккон аялдар, жок кезде жараткан Аллах Таала буларды кандай сактаган болсо, мына күйөөсүнүн жок кезинде, мына үйдө күйөөсү жок, күйөө тирилик деп мисалы алысты талаларга мынакей көрүп атабыз. Бүгүн миграцияда жүрөт, тирилик деп мына ошол үй бүлөнү багам деп жүрөт инсан. Мына ошол жерде күйөөсү жок болгон кезде күйөөсүнүн мүлкүн, күйөөсүнүн абирин, күйөөсүнүн намысын сактаган мына ошол имандуу, таквалуу аял күйөөсүн сактаган болот. Жок кезде ошол күйөөсүнүн намысын, мал мүлкүн сактаган деп Аллах субханаху ва таала мына ушул аятында айтып атат. Эмне үчүн дегенде, туугандар, адамдардын жашоосу, алардын эң жеке жашоосу. Бүгүн биз сотко беришибиз мүмкүн. Бизди моралдык компенсация талап кылуу адамдар ички ошол жеке жашоосуна чегин ашып кеткен адамды биз сотко беришибиз мүмкүн. Өзүбүздүн укугубузду талашышыбыз мүмкүн. Мына ошол нерсе, туугандар, бүгүн улуу, чоңдогон, элге, дүйнөгө таанымал болгон адамдардын дагы жеке жашоосунан биз болгону мындай чектелген гана маалыматка ээбиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу андай эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аялдардын саны көп болгону дагы дал ошол интимдик, дал ошол адамдардын көзүнөн кайын болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүндөгү жашаган образы мусулман үммөтүнө ачык, айкын чагылып, ошол нерселер бардыгы жетиш үчүн мынакей ошондой пайгамбарыбыздын жашоосуна чоң бир хикмат, чоң бир данышмандык ичинде камтылган. Биз бүгүн бул нерсени үй бүлөлүк болгон бир кандайдыр сырды ачыкка чыгарып, баягы орустар айтып коет, сор из избы деп, баягы үйдөгү болгон жагымсыз болгон сүрөттөрдү, абалды сыртка алып чыкпоо. Аллах субханаху ва таала Куран Керимде айтып атат: нисаукум сатруллакум ва антум сатруллахунна. Силердин аялдарыңар силер үчүн алар тосмо, алар үчүн кийим, ал эми силер алар үчүн кийим. Кийимден болгон негизги максат адамдын жылаңач денесин жабуу. А зинат кийин экинчи орунда турат. Биринчи орунда адамдын авратын, жылаңач, уяттуу жерлерин жабуу. Ошондуктан Аллах Таала мына ушул бейпилдикти табуу, ошол аял заты менен силер бейпилдик табасыңар. Чыныгы бактылуу мусулман адамдын бир белгилери, бактылуу мусулмандын белгилеринин бири бул, туугандар, жакшы аял. Жакшы аял. Бирок ошол жакшы аял дагы сөзсүз түрдө үй бүлөлүк жашоодо, ошол үй бүлөлүк жашоодун тынч, бейпил болушу дагы, туугандар, эркектин өзүнөн дагы көп нерсе зависит этет. Эмне үчүн дегенде, мынакей имам Хасан аль-Басри рахмахуллах ошонун сөзүнө көңүл бурабыз. Ал улуу залкар инсан айтат: Кудайга мен күнөө жасаган учурда эң биринчи орунда мына ошол нерсени өзүмдүн аялымдын, ошондой эле балдарымдын жана минип жүргөн эшегимден ошол кылган күнөөмдүн кесепетин көрчүмүн дейт. Үйдө
Кудайга таква кылбастан, Кудайга моюн сунбаган, Кудайдан коркпогон инсан сөзсүз түрдө мына ошол үй бүлөсүндөгү болгон үйдөгү домашний бойкотторду ошол адам өзү күбө болот. Күйөөсүнө аялы баш ийбейт. Кудайга баш ийбегендиги үчүн Аллах субханаху ва таала шундай кылып коет, күйөөсүнө аялы баш ийбейт, атасына балдары баш ийбейт. Бүгүн минип жүргөн машинасын качан көрсөң машинасын турган бузулуп аткан. Ушул сыяктуу нерселер. Аллах таала мына ошол үй бүлөнү, мына могул аяттын ошол бейпилдикти табуу, демек үйдө солиха аял, ыймандуу аял үйдө турса, мына ошол инсан 100% тынчтык, тынч көңүл, бейпил ушундай обстановканы, комфортный обстановканы бул инсан үйүнөн табат. Эмне үчүн дегенде, таквалуу, ыймандуу ушул аял заты күйөөсүн бардык проблемаларын, башкасын жеңилдетүү үчүн ушул үйүндө жок дегенде ушул проблема жаратпайт. Үйүндө жакшы сөз менен, жылмаюу менен, мына ошол күйөөсү келсе, күйөөсүнүн көзүнө жагымсыз болгон бир сүрөттү көрсөтпөгөнү, үйүнө келсе, эркектин кулагына жагымсыз болгон бир сөздү укпаганы, үйүнө келсе, эркектин жагымсыз бир жытты жыттабаганы, мына ошол нерселердин бардыгын, комфортный зонаны үйүндө аялы эри үчүн мына ошол нерсени түзүп берет. Аллах таала айтып атат: "Ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма". Мына ушул үй бүлө, эркек менен аялдын ортосундагы болгон союз, мына ошол нерсе Аллах айтып атат, сүйүү жана ошол бири-бириңерге болгон мээримдүүлүктү Аллах таала жасап койду дейт. Ва жа'ала, Кудай салып койду. Мына ушул аль-жа'лул илахи деп Кудайдын жасап койгон, Кудайдын берип койгон нерсесине биз көңүл бурушубуз керек. Бул дегени, туугандар, сөзсүз түрдө эркек менен аял бирин-бири жакшы таанып, жакшы билип, булардын психологиялык жактан же физикалык жактан бири-бирине дал келеби же дал келбейби, мына ошол нерселерди биз сынап көрүшүбүз керек, башка кылышыбыз керек деген нерсе менен эркек менен аялдын ортосунда сүйүү сезим пайда болушу өтө кыйын. Ошондуктан шариятыбызда мына ошондой свиданияларды, башка никесиз болгон нерселерди бизде шариятыбыз андай нерсеге жол койгон эмес. Уруксат берген эмес. Силер свиданияда жүрүп, текшерип, анан кийин жакшы, анан кийин бири-бириңер менен мамиле кылып, анан кийин багы жоопкерчиликтүү ушундай бир кадамды, анан ташта даярсыңарбы, даяр эмесиңер. Бул багы батыштын көз карашындай нерсе эмес. Аллах субханаху ва таала ошол сүйүүнү өзү салып коет. Эркек менен аялдын жүрөгүнө Кудай сүйүүнү өзү салат. Бул нерседе албетте чоң бир Аллах тааланын хикматы турат, данышмандыгы турат. Мына ошол үй бүлөнү куруудагы биздин көптөгөн ошол көз караштарыбызга албетте мына ошол батыш өлкөлөрүнүн көз караштары, алардын ой жүгүртүүлөрү албетте мусулмандардын ой жүгүртүү алардын көз карашына дал келе бербейт. Акыркы мынакей ушул 21-кылымдын адамдардын жетишкен ийгиликтеринен бирин биз кандай көрүп атабыз? Мисалы, 20 жашка чыгып калган кыз, ошол кыздык белгисинен эгерде дагы эле ажырабастан жүргөн болсо, ошол мына ошол динсиз чөйрөдө бул кандайдыр бир уяттуу көрүнүш деген нерсеге айланып калды. Анан ошол түшүнүк, ошол көз караштар албетте мусулман элине, мусулман коомуна бул дагы акырындык менен кирип келип, биздин коомду дагы акырындык менен ошол основасын бузуп баштады. Бул дегени бир элди, бир коомду кыйратып, ошол коомду чоң бир деградацияга түртүп, өлүмгө түртүп коюу үчүн ал жерге курал жарактын кереги жок. Ал жерде бир согуш жашаштын кереги жок. Ал жерде болгону аял затына болгон мамилени өзгөртүп коюу керек. Аял заттын деңгээлин, анын даражасын коомдо түшүрүү керек. Дал ошол туугандар бүгүн айтылып жаткан эң чоң чакырык уран адилеттүүлүк жана тең укуктуулук деген эң сонун урандардын артынан ошол аялдын толугу менен өзүнүн аялдык сапатын жоготуп, аял заттык ошол назиктигин жоготуп, бузуу. Мына ошол нерсе ишке ашкан болсо, мына ошол коомдун, ошол элдин бузулушу, алардын келечегинин туңгуюга кептелиши толук көтүлүп турат. Ошондуктан Аллах таала айтып атат: сүйүү жана ошондой эле бири-бириңерге болгон мээримди Кудай салып коет. Жаштар үйлөнүп, бирин-бири сүйүп, сагынып, ошентип жашап жүргөн болсо, бала чака, перзенттер пайда болгондон кийин жаңы бул үй бүлө жаңы бир көз караштарга ээ болот. Бул бирин-бири жеке өзүнүн жаштар жашоосун кечирип жүргөн болсо,
акырындык менен барып туруп анан кийин балам болуп ушу бала чакасына болгон көңүл башталат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге алып келген шариаты таалимдери айрыкча мына ошол үй бүлө маселесинде Аллах таала мынакей Куран аятында айтып атат: "Лакад жаакум расулун мин анфусикум", силердин өзүңөрдөн силерге бир элчи келди. Азизун алейхи ма аниттум, силердин кайсарлык кылып пайгамбардын алып келген чындык акыйкатын кабылдабай, көк беттик кылып, телазарлык кылып, ошол нерсени кабылдабай турганыңар, албетте бул пайгамбардын жүрөгүнө оор батат. Ошол эле кезде пайгамбар силердин бактылуу болуп кетишиңерге, силердин чыныгы иманды, хидаятты таап, туура жолго түшүп кетишиңерди бул пайгамбар чын жүрөгүнөн ошол нерсени каалап турат. Биз ушул нерсеге өтө харисун алейкум дегени мына ошол хирс деген сөз араб тилинен биздин кыргыз тилиге которо турган болсок, бул баягы харис дегени өтө кызыккан, же болбосо хирс деген сөздүн дагы бир мааниси ачкөздүк деген маанини дагы билдирет. Бул дегени туугандар, мына ошол инсанды үстүнөн кам көрүү, адамдарына, үммөтүнө кам көрүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык баягы үммөтүн кызганып, ошол жаман бузукулуктан, адашуудан, ушул нерселердин бардыгынан өзүнүн үммөтүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кызганып, буларды туура жол таап кетишин каалап турат. Мына үй бүлөдө ата эне өзүнүн балдарына жакшылык каалайт, ошондуктан бул жакшылыкты каалап балдарды тарбия иретиндеги жасаган ата эненин кадамдары бул бар дайым балдар тарабынан эч качан бул нерсе туура түшүнүк менен кабыл алынбайт. Ал качан акылына толуп, башы жетип, өзүнчө бир жашоо кечирип баштаганда, мына ошол кезде гана кичине бул нерсени түшүнүп баштайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге мына ушундай туура жол таап кетүүбүзгө аябай ушунчалык харис, аябай чоң кызыктар болгон. Жана ошондой эле бил муъминин рауфур рахим, ыймандуу адамдарга боорукер жана мээримдүү зат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имандууларга мээримдүү жана боорукер болгон зат. Ошондуктан Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мына ошол үй бүлөлүк маселесинде аял затына болгон мамиле, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Хойрукум ли ахлихи ва ана хойрукум ли ахли". Силердин араңардан эркектерге кайрылып Пайгамбар айтып атат: "Силердин эң жакшыларыңар, ал силердин үйдөгү эң жакшыларыңар, аялдарына болгон жакшыларыңар" деди. Эмне үчүн дегенде, туугандар, эркек көчөдө жүрсө, коомдо жүрсө, адамдар менен жүрсө, бул инсан түрдүү образдар менен жүрүшү мүмкүн. Көптөгөн мисалы ошол өзүнүн жеке үйүндөгү жасаган мамилеси, үйүндө эч ким көздөн кайын болгон, коомдон кайын болгон кезде бул инсандын кандай поведение менен жүрүшү, бул бир гана өзүнүн үйүнө таандык. Баягы үйүндө домашний обстановкада, ал жерде камералар жок, ал жерде башка карап турган, көзөмөл кылып турган көздөр жок. Ошондуктан бул инсан мына ошол үйүндө ошондой интимный обстановкадагы болгон ситуацияда бул өзүнүн аялы менен кандай мамиледе болушу мүмкүн. Бул инсан көчөдө жүргөндө аял затына аябай деликатный болуп, аябай ушундай бир жакшы сый урматты көрсөткөн укмуш инсан болушу мүмкүн, бирок бул келип өзүнүн үйүндө аялына болгон зомбулугун, аялына болгон жаман мамилесин, ошол нерселердин баарынын ичинин катарында эң биринчи орунда турган эң чоң терс бир көрүнүш бул эркектин сараңдыгы. Аял затына эч качан бул жагымсыз болуп көрүнгөн эмес. Бул эркектин ошол келип туруп акчаны өзүнүн аялынан керек болгон, муктаж болгон нерселеринен сараңдык кылып акчаны ошол аялынан кызганмай. Эң чоң мынакей ушул бир кемчиликтердин бири деп ушул нерсени айтсак болот. Эмне үчүн дегенде, эч качан бул сараңдык адамдарга жаккан эмес. И тем более бул аял затына бул жагымсыз, эң эркектеги эң жаман сапат деп билинген ушул нерсе. Бул айтып атпайбызбы, башкаларга укмуш, деликатный болуп, ушундай сый урматын көрсөткөн, бирок башкаларга акчасын чачканга аябай уста, көчөдө жүрсө акча чачканы уста, бирок өзүнүн үй бүлөсүнө келгенде акчасын кысып, экономияны, башканы сүйлөп, ошентип өзүнүн жакындарынан акча каражатын кысуу. Ошону дагы жөн кыспастан бул экономия, анан ысырапкерчиликке каршылы түрдүү сөз айтпасын, бирок ошол айып, бул айып боюнча кала бере турган нерсе.
Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Муавия радиллаху анхудан келген bir хадисте bir адам саалаху раджулун ма хаккул мар'ати аля зауж. Аялдын ошол эркектин үстүндөгү болгон акысы эмне деп bir адам сурады. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Тут'имуха иза тами'a та'имат ва таксуха иза ташая." Жейм десе жегизишиң керек, жегизишиң керек. Кием десе аялга кийгизишиң керек dedi. Бұл туғандар Құран аятында дағы Аллах Субхану ва Таала айтып атат: "Ва алал маулуди лаху ризқухунна ва кисватухунна бил ма'руф." Атанын үстүндөгү ошол баягы аял затынын укуктары жакшылык менен, бул жакшылык менен дегени ошол баягы сарандык кылбастан, же болбосо жасаган нерсесин милдет кылып көзүнө сайбастан, жасаган нерсесин башкасын сен кадырына жетпей жатасың, тигинде мындай же болбосо сырттагы бүгүнкү кризисный обстановканы, адамдардын кыйналып жатканын башкасын ошентип баягы как довод катары келтирип, анан ошол жерден баягы эркектин жасап аткан нерсесин укмуш кылып көрсөтүү милдет деген нерсе болот. Мына ошол нерселерди жасабастан бул милдеттүү түрдө үй бүлөсүн кийгизип, үй бүлөсүн милдеттүү түрдө курсагын тойгузуу бул эркектин мойнундагы милдети. Эркектин мойнундагы милдети. Туғандар эки жүздүү инсанды, имандуу инсан, Кудайдан иманы бекем болгон инсан, ошол эркек үй бүлөсүнүн каалоосу менен тамактанат. Эки жүздүү адам үй бүлөсү бул эркектин каалоосу менен үй бүлөсү тамактанат. Бул дегени үйдөгү ошол доминант болгон, доминировать эткен каалоо бул эркектин. Бүгүн мен лагман жейм, же болбосо аш жейм, же башка. Кыскасы эркек эмнени кааласа, ошону заказ кылат. Ошол нерсени баягы үй бүлөсү жактырабы, жактырбайбы, жок, ошол эркектин тамагы. Эми үй бүлөдө бир тамак, бир казан кайнайт. Ошондой эркектин каалоосу менен бүтүн үй бүлөсү тамактанат. Бул эркектердин. Анан кийин тоба кылдым, дагы ушунчалык бир ушундай эркек сөрөй адамдардын бир чоң кемчилиги, тугандар, эң чоң айыптардын бири ошол тамактан айып издемей. Тамактан тузу аз болуп калды, тузу көбүрөөк болуп калды, башка болду. Кыскасы ошол тамак окшоду. Эгер жок ошол тамак кичине көгүлүндөгүдөй болбой калса, ошол күндө үйдө согуш. Бул эң жаман ошондой пейилдердин бири. Аллах Субхану ва Таала Куранда: "Ва ла таж'ал ядaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Мына ушул аятында Аллах Субхану ва Таала адамдын таптакыр сараң болуп калбастыкка жана ошондой эле аябай март болуп, колу ачык болуп, бардык нерсени жок кылып жибере турган деңгээлде ошондой болгон эки ситуациядан Аллах Таала тыюу салып атат. Колуңду асып байлаган адам болбогун, сараңдык кылып жибербегин. Ошондой эле колду ачып баягы марттык кылып жибербегин. Тугандар, бардык нерсе тугандар инсандын, мына ушул шариятыбызда дагы бир инсан бар, миллионер. Анын состояниясы башка бир жөнөкөй, бир рядовой бир адамдын абалынан өзгөрүлүп турат. Ошол адамдын мисалы бизде мына көрүп атабыз, бизде ошол декларация толтуруп, мисалы ошол налоговыйга башкасына төлөп аткан нерсеси. Бул адамдын акчасы көп, ал өзүнүн чоң акчасына жараша мисалы ошол нерсени берет. Шариятта мынакей бай адамдарга зекет парыз болду. Кембагалдарга бул нерсе жүктөлгөн эмес. Ажылык ибадаты бул финансовый жактан, ошондой эле дене жактан дагы бул адамда мүмкүнчүлүк болуш керек ошол ибадатты аткаруу үчүн. Дал ошондой тугандар, адамдардын абалы ар бири өзүнүн деңгээлинде болот. Албетте ар бир инсандын ошол үй бүлөлүк бюджет, ар бир инсандын үй бүлөлүк өзүнүн бюджети бар. Бул деген экономия болуш керек. Ма'ала мани иктасада, ошол пайгамбарыбыздын айткан бир сөзү бар. Ошол экономия менен жүргөн инсан бул башкага бирөөгө жүк болбойт дейт. Бул дегени мисалы берешен болуп, адам март болуп, акчасын бардыгын чачып жиберген болсо бүгүн, бул нерсени Аллах Субхану Таала бизди ушул нерседен тыюу салып атат. Кудай токтотуп атат. Ошол нерсени баягы колундагы байлыктын бардыгын эхсан кылып, зекет кылып, сооп деп бар жака чачып жиберип турандан кийин эртең бул адам өзү жакын туугандарына барып кыйналып калдым, мага берип тур, же дагы бир досуна барса, же башкасына барса, мына ошол нерсе башка адамдарга проблема жаратат. Ошол адамдардан болгон баягы айыптоолор келет анан. Кече эле чачып атпадың белең акчаңды.
эми бирөөлөрдөн сурап жүрөсүң. Мына ошол нерсеге эч качан шарият жол койбош керек. Бул деген ошол ар бир инсандын ортолук кандай десе, ошол үй бүлөлүк бюджетке карап туруп, анан кийин бул адамдын каражаты дагы ошондой болуш керек. Бул дегени эркек киши мына акчаны санаганды, ошол айлык расходу, каражаты кандай болсо ошо карап туруп иш тутуш керек. Бул адам колундагысын чачып жиберип, анан кийин үй бүлөсү курсагы ачып отурса, анан бирөөдөн барып карыз сурап атса, магазинден продукттарын жастырып акчасын бере албай жатса, бул албетте ошондой бир баягы жагымсыз бир сүрөткө авалга кептелип калат. Лиюнфик зу саатин мин саати ва ман кудира алейхи ризкуху фалюнфик мимма атаху Аллах ла юкаллифу Аллаху нафсан илля ма атаха саяж'алу Аллаху ба'да усрин юсра. Аллах таала мына ушул аятында айтып атат. Ар бир инсан өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап туруп үй бүлөсүнө каражатын жумсасын. Кимден эгерде ырыскысы тартылып, кичине ушундай кыйынчылык болуп кала турган болсо, Кудайдын берген нерсесин, ошол нерсени сартасын. Бул эми болот. Адамда акча жок болуп калды, башка болуп калды. Бывает, кээде бир гана ошол макарон менен суунун үстүндө отуруп калган үй бүлө болуш мүмкүн. Колунан келген мүмкүнчүлүгүн. Бул адамда жок болсо, бул барып эми арамга колун урбаш керек. Аллах таала бир дагы жанды. Ла юкаллифуллаху нафсан илля ма атаха. Кудай берген нерсе, мына ошол нерседен башканы Кудай жүктөбөйт. Эгерде бул миллиондоп зарабатывать этип атса, анан кийин бул үйгө грошторду сарптап, суу менен жөн эле бир ундун үстүнө отургускан, албетте бул адамга күнөө болот. Саяж'алуллаху ба'да усрин юсра. Кыйынчылыктан соң албетте Аллах субхана ва таала жеңилдикти дагы берет дейт Аллах таала. Ошондуктан туугандар, дагы бир Абу Дауд жана Ахмад хадис жыйнактарында келген Абдуллах ибн Амр радиллаху анхунун риваятына келген бир хадиске токтолуп кетмекчимин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кафа бил мар'i ифман ай юдайя ма якут." Адам күнөөсү адамга жетиштүү дейт. Адамга күнөөсү жетиштүү болот. Эгерде өзүнүн кол астындагы адамдарды бул кыйнап, кол астындагы адамдарды кыйнап, ошондой проблемаларга кептелтирип кое турган болсо, мына ошол адамга күнөө деген жагынан ушу жетишет. Бул дегени өзүнүн бюджетин, доходун, башкасын билет дагы, бирок ошол нерсенин эсебин албастан, анан кийин ошол эркектин ошондой баягы санаган сандан, эсебиден, айынан, анан кийин үй бүлөсү ачка отуруп, башка болуп, азапка батышы бул адамдын күнөөкөр болушуна жетиштүү деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат.